Кыргызстан Орусиянын Рособоронэкспорт ишканасынан Mi-17B5 тик учагын сатып алат. Андан тышкары мамлекеттик чек ара кызматы үчүн Орлан 10 деп аталган учкучсуз аппараттын көп функционалдуу комплекстерин сатып алуу боюнча келишимге да кол коюлду. 30 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Учактар Рособоронэкспорттун жетекчиси Александр Михаев менен жолугушту. УКМКнын басма сөз кызматы жолугушуу Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында болгонун билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Mi-8MTV тик учактарын оңдоо жана аларга тетиктерди жеткирүү жана агрегаттарды түзөтүү боюнча да макулдашылды. Ташиев менен Михаев Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сатып алууларга каражат мамлекеттик казнадан сарпталат. Мурдараак Ташиев Кыргызстан Түркиядан да байрактар дронун алып жатканын маалымдаган болчу.